5 глава. Баюунун метафизикалык элементи. Мотивация менен өзгөрүүнүн ортосундагы жетишпеген звено. Метафизика философиянын бөлүгү. Реалдуулуктун жаратылышын үйрөтөт. Сознание менен материянын мамилеси. Келгиле карайлы. Бул мамиле өнүгүп өсүүгө багытталган сознание контекстинде кандайча иштейт? Мотивациядан идеянын жашоодо кандайча айланарын көрөлү. Мени миллионерлердин миссиясы деп атап алышкан. Анткени мен бардык адамдар бактылуу, ден соолугу чың жана бай болуш керек үчүн төрөлүшкөн деп ишенем. Менден көп сурашат. Бардык адамдар бай боло аларына ишенесиңби деп. Дүйнөлүк запасы чектелген, баарына баары бир жетпейт дешет. Чындыгында өсүп өнүгүп туруу чексиз. Мен чындап ишенем. Ар бир адам өзүнө керектүү байлыкка жете алат. Бирок өсүп өнүгүүнү башкарчу ааламдын закону боюнча сиз үчүн сиз аркылуу эмне жасалса, ошолор гана берилет. Ошондуктан ар бирибиз биздин жашоону башкарган духовный законду кандай түшүнгөнүбүзгө жараша өнүгүп өсө алабыз. А түшүнбөгөн адамдар дүйнөдө өтө көп. Эмманс Фокс айткан, ийгиликтин сыры эмнени каалайсың, эмнеден кутулгуң келген эквиваленттин куруу жана сага кереги жок болгон менталдык эквиваленттен кутулуу. Бул эмнени билдирет? Өсүп өнүгүү сознанияда жаралат. Сиз эңсеп аткан бардык байлыктар жогорку деңгээлдеги сознанияда идеал катары бар. Метафизикалык контекстте бул сизде уже гүлдөп өнүгүү ишке ашырылган дегенди билгизет. Башкача айтканда, сиз аны экинчи кезекте каалагансыз. Ушул секундта да чексиз акылды, молчулук идеясы бар, чың ден соолук, чыныгы призвание жана жакшы мамилелер. Сиздин вилла Римде, дизайнер кийимдери, кызыл ламборджини жана башка любой материалдык баалуулуктар уже бар. Сиздин бакубаттуулугуңуз сизде түзүлгөн күчтөн жаралат. Алар сизден кыймылга карата сигналды күтүп атат. Эми сиздин бакубаттуулугуңуз физикалык планга айландырыш үчүн бул экөөнүн ортосунда көпүрө куруш керек. Сиздин жашооңузга өсүп өнүгүү алып кире турган сиз канал ачышыңыз керек болот. Өсүп өнүгүүгө жетүүнү сүйлөшүүнү улантканга чейин бул сөздөр менен эмнени айткым келип атканын балким сизге билген пайдалуу болот. Чыныгы гүлдөп өсүү бул сүйүүгө негизделген жакын мамиле, канааттандырылган жумуш, жакшылык кылуу мүмкүнчүлүгү, кереметтүү закат, жайкы чагылгандар, чың ден соолук, түнкү саат 2-ге чейинки жакын достор менен баарлашуу, радугалар, тентек кичинекей мышык. Бул бакубаттуулук кайдан жаралат деген түшүнүк жана башка жашооңуздун духовный негизи. Бул сиздин жүрөгүңүздү бат-бат сокконго мажбур кылган кыялыңыздагы машина сиздин гаражда токтоп турган. Сиз жашагыңыз келген жердеги кооз үй, толтура бут кийимдериңиз салынган шкаф сиздин служанкалар кие турган. Жана аларда зарплата ала турган мүмкүнчүлүгү бар. Жана чөнтөктө көп акча болсо эч убакта кайгырбаш үчүн. Бул картина мурда сизге сабактарда көргөзүп берген картиналардан абдан айырмаланып турат. Кимдир бирөө айтат, өнүгүп өсүү менен акчанын эч кандай байланышы жок деп. Бул келесоолук. Мен билем, бакытты акчага сатып ала албайсың. Акча жашоону комфорттуураак кылат жана жагымсыздыктарды жок кылат. Эгер үйгө акча төлөгөнгө сарсанаа болбосоң, жетишерлик акча иштеп таап турсаң өзүңдүн балдарыңды камсыз кылуу үчүн, эмнени кааласаң ошону жесең, бактылуу болуу жеңилирээк болот. Балаңдын тишине скоба коюп бергенге мүмкүнчүлүк, карыган ата-энеңе медициналык жардам үйгө келип карап турганга же мүлкүңдү страховка кылуу
көптөгөн проблемаларды жок кылат. Жакырчылык бактсыздыкты, үмүтсүздүктү, көңүл калууну пайда кылат. Ал калп айтканга, сатып кеткенге, уурдаганга, даже өлтүргөнгө мажбур кылат. Кандайдыр бир сандагы бай эмес адамдар болот гүлдөп өнүгүү боюнча семинарларды өткөзүп турушкан. Алар ишеним менен айтышат: мен материалдык жактан кандайдыр бир ийгиликке жеттим, бирок Кудайга шүгүр менин ден соолугум чың, сонун досторум бар дешет. Алар минтип айтканга мажбур, анткени антип айтпаса алардын сөзүнө күмөн санашы мүмкүн, өзүнүн эски калдырган машинасына отуруп жатканын көрүп. Кечириңиз, бул серьезный эмес. Чыныгы гүлдөп өнүгүү бардык жактан гүлдөп өнүгүүнү, молчулукту билгизет. Алар акча, үйлөр, машиналар, достор жана башка материалдык баалуулуктар, чың ден соолук, жашоонун духовный негизи менен жана бекем мамилелер. Балким сиз машинаны жакшы көрбөйсүз, бирок балким яхтаны жакшы көрөсүз. Балким сиз операнын поклонниги эмессиз, бирок Джимми Барреттин концертин уккуңуз келет. Балким сиз 1-класс менен учканды маанилүү деп эсептебейсиз. А балдарыңыздын кыялындагы каникулду маанилүү дейсиз. Түшүнүңүз, гүлдөп өнүгүүнүн негизи бул эркин, толугу менен жашоо, жашоонун бардык краскалары менен рахаттануу жана кубаныч алып келген нерсе менен алектенүү. Гүлдөп өнүгүү демек счетторду төлөгөндөн коркунуч жок жашоо, расходторду кыскартпастан эмне бакыт алып келет ошону менен жашоо, жашоодон канааттануу, түшүнүктүү жашоо. Менин түшүнүгүмдө гүлдөп өнүгүү бул Флоридадагы океандын жээгиндеги өзүнчө квартира, Париждеги квартира, спортивный машина, операларга абонемент, бүткүл дүйнө жүзүнө саякаттоо, каалаган убактымда иштөө мүмкүнчүлүгү, 4 итимди соревнованиядагы утуу мүмкүнчүлүгү, соревнованияларга катышуу, дизайнерлердин кийимдери менен толтурулган гардеробная комната, мени эриктирбеген жумуш, жакшы адамдар, алар менен баарлашып турганга убакыттын болушу жана менин муктаждыктарыма жооп берүүчү духовный пристанище. Ооба, мен радугага, рассветке, жазгы нөшөргө жана башка жашоонун бекер кубанычтарына карап кубанам. Бирок рассветти күндө эртең менен өзүңдүн квартираңдан карап турган жакшы, а бир жылда бир жолу отпускага чыкканда гана эмес. Мен Гавайяда, Гандиде, Фиджиде сонун закаттарды көрдүм. Бул канчалаган кедей адамдар үчүн бекер эле. Бирөөлөргө сюрприз кылган кандай сонун. Мисалы, Святой Валентин күнүндө 1-класстагы 2 билет самолетко. Парижге учуп барып, ресторандан ужин жегенге белек кылсаң. Мен ойлойм, бул сизди бир аз бактылуу кылат эле. Сиздин предназначение кредитный карточкадагы карыздар менен күрөшүү эмес, перспективасы жок мамилелер эмес, перспективасы жок жумуш эмес. Сиз кемчиликсиз, индивидуалдуу жаралган адамсыз. Кудай адамды өзүнө окшош кылып жараткан. Сиз бул күчкө кандай ярлык тагасыз маанилүү эмес. Сиз муну кандай атасаңыз дагы, Алам, Кудай, Аллах, Бог, жаратылыштагы тартип, баары бир. Сиз аламдын чексиз күчүн камтыйсыз. Сиз ошол күчтөн жаралгансыз. Бул күч сиз аркылуу берилет. Сиздин жаралууңузду танбайт жана сизди таштап салбайт. Чексиз күч сиздин үстүңүздө, астыңызда, жаныңызда, ичиңизде. Сиз анын чагылышуусуз, проекциясыз. Бул деген сиз жөн эле образ же Кудайга окшош эле эмес, сиз ошол күч менен бирдиктесиз дегенди билдирет. Сиз ошол күчкө ээ болгондо сознаниянын ар бир уровенинде чыныгы ойгонуу болот. Сиздин гүлдөп өнүгүүңүз уже чексиз күчтүн сознаниясына жетти. Сиз бул дүйнөнүн жаралышына чогуу катышкан катары сиз өзүңүздүн гүлдөп өнүгүүңүз жөнүндө айтышыңыз керек физикалык дүйнөдө. Чексиз күч өзүн сиз аркылуу билгизет. Бул дүйнөдөгү бардык нерселер
башка миллиондогон планеталар. Анда биз ал билдирүүнү кантип аныктасак болот? Сознание сыяктуу. Сознание өзүнө сознанияны билдирет. Башкача айтканда, чексиз акыл өзүн разум катары билдирет. Чексиз сүйүү, чексиз өнүгүп өсүү, биздин ички өнүгүп өсүүбүз. Сиз өнүгүп өсүүгө умтулганда, сиз өзүңүздүн духовный сознанияны демонстрация кыласыз. Сиздин чыныгы жаратылышты. Башкача айтканда, сиздин ичиңиздеги чексиз күчтү. Мунун баары практикада эмнени билдирет? Бул Кудай, алам, жаратылыш жана башка сиз кандай атагыңыз келет? Ал сизге жаңы машина, жакшы жумушту, жаңы үйдү бербей атат. Жана ошондой эле сиздеги бир нерсени алып койбой атат. Сизге ооруну жугузбай атат. Сиздин гүлдөп өнүгүүңүздү чектеген жок. Чексиз күч жөн гана өзүн белекке берип атат. Ал духовный субстанция берет. Ал жаңы машинага айланат, жаңы жумушка, жаңы үйгө айланат. Гүлдөп өнүгүүгө жетүү үчүн мейли чыңден соолук болсун, материалдык байлык болсун, же жубайыңызды табуу болсун. Сиз өзүңүздүн сознанияны жаратылышта сизге арналган гүлдөп өнүгүүгө буруш керек. Бул күч сиздин ичиңизде, сиздин муктаждыктарыңызга жооп берет. Аны өзүнүн максатына жараша колдонгонду үйрөнөр менен сиз баарын аласыз. Анткени сиз өзүңүз ошол күчтүн ишке ашырылганысыз. Бул күч бардык адамдарда бар. Бирок ал күч өзүн көргөзбөйт, пока ал адам сознаниясындагы ошол өзүнө туура келген деңгээлди көрмөйүнчө. Ал ресурс дайыма күтөт, качан керек болом деген убакытты. Демек сиз адегенде запрос кылышыңыз керек. Аны убагы келгенде колдонуш үчүн. Ийгиликке, гүлдөп өсүп өнүүгө, жетүү жагымдуу кырдаалдарга, шанска, жол болууга көз каранды эмес. Даже билимге, жөндөмгө дагы эмес. Баары сиздин сознанияңыздын өнүгүүсүнө жана анын сиздин ички жаратылышыңыз менен биримдикте болгонуна көз каранды. Мен оорукчан, кедей, бакытсыз болгон кезимде мени вуздан чыгарып салышкан. Менде формалдуу да, кошумча да билим, байланышым да жок болгон. Менин ошол абалым менен азыркы абалымдын айырмасы бул менин сознаниямды аныктайт. Бул эч кандай каяктагы бумба-юмба философия же New Age эмес. Чындап өсүп өнүгүү ички дүйнөдө болгондо, өнүгүп өсүүнү аныктаган, илимий жактан далилдеген духовный закондор сезилет. Алар баалуулуктарды алмаштыруу схемасында иштейт. Жана эң жогорку өнүккөн бакубаттуулукту камсыз кылат бардык үчүн. Буга ким кызыктар болсо. Бекер сыр капканда гана болот. Менин историямда толтура мисалдар бар. Просветленный адамдарда кадимки эле адамдык образда болушуп, духовный күчкө ээ болушкан. Будда, Ганди, Иисус Христос жана башка көптөгөн адамдар далилдешти. Биз ден соолугубуз чың, бай жана бактылуу болуш үчүн жаралганбыз. Эгер сиз азыр кыйынчылыктарга дуушар болуп атсаңыз, балким сизге акылсыздай болуп көрүнүп атат болуш керек. Сиз бай болуш үчүн төрөлгөнсүз десе. Бирок так ушул адамдын чыныгы предназначениясы. Кедей болуу бул күнөө. Силердин араңарда ким Библияны окуган болсо, эң биринчи күнөөкөрлүктүн аныктамасын эстеп көрүңүз. Арамейский тилде бул сөз промахнуться, башкача айтканда, максатка жетпей калды деп которулат. Же эгер сиз качандыр бир кезде кереметтер жөнүндө илимди окуган болсоңуз, билесиз, күнөө сүйүүнүн жетишсиздиги деп которулат. Мен бул аныктамалардын экөөсү менен макулмун. Анткени мен ишенем. Эгер сиз бакубаттуулукка умтулбасаңыз, анда өзүңүздүн максатыңызга да, сүйүүңүзгө да жетпей каласыз. Чексиз күч сизге сунуш кылат. Метафизикалык сөз менен айтканда, сиздин өзүңүз үчүн сүйүүнү. Көбүнчө адамдар муктаждыктан жабыркашат. Анткени ааламды башкарып туручу күч жөнүндө ката ишенимди кармашат. Алар өтүп баратып, ким тил албай койду, ким тартиптүү бала деп сураган космостогу Санта Клауска
жана список түзүп туруучу Кудайга ишенет. Чын эле силер ишенесиңерби? Кудай асманда жемчужный дарбазанын ичинде отурат деп. Жана Джой жакшы жигит, ага Ламборджинини белек кылайын. Сен дагы жакшысың, мен сага жаңы Тойота. А Бейкердин дагы бир романы бар башка жакта. Ага эски талкаланган Форд берейин деп бөлүштүрүп атат деп. Биз баарыбыз Кудайдын жараткандарынын катышуучуларыбыз. Анткени Кудай бул ааламдын күчү, ал бизбиз. Биз максатка жетпей калганда, бул бизди жазалоочу күч бизге керектерди тартып алган үчүн болгон жок. Бейк талкаланган Фордту айдап жүргөнүнүн себеби Кудай анын күнөөлөрү үчүн жазалап аткандыктан эмес. Ал өзүн жазалап атат. Ал өзүнө күнөөлүү сезимди чакырган бир нерсени жасаган үчүн, жана анын самооценкасын түшүрүү үчүн, жана жашоодон күтүү деңгээлин төмөндөтүү үчүн. Комплекс неполноценности түзүп жана негативдик циклды кыймылга келтирип. Бейктен эч ким анын бактылуулугун тартып албайт. Ал өзү андан бурулуп кетип атат. Ага татыктуу экенине ишенбей. Кандайдыр духовный законго ылайык жашап, миллиондогон башка адамдардай эле ал билбейт анда өзүнүн бактылуулугун камсыз кылуучу чоң күч бар экенин. Ал закондор жөнүндө 7-главада сүйлөшөбүз. Азыркы заманда муктаж адамдар ушунчалык көп. Анткени өзүн жаман көргөн адамдар абдан көп. Өзүңөрдүн сознанияңарды ачкыла. Өзүңөрдүн чындык жаратылышыңарды түшүнгүлө. Ошондо бакубаттуулукка жетесиңер. Чарльз Филмар өзүнүн «Просветание» деген китебинде эң маанилүү сөздү айтат. Ал айтат: бизге акылман, баарын билүүчү камкордук кылат. Ал бизди бардык керектүү нерселерибиз менен камсыз кылып турат. Эки маанилүү ой бар. Биринчи, биздин жаратуучу бизди духовный реальность менен камсыз кылган. Ал бизди бардык жерде курчап турат. Экинчи, бул реалдуулук адамдын акылы эмне менен толтурулган болсо, ошого реакция кылат. Сиздин идея бул реалдуулукту материалдаштырат. Духовный реалдуулук башка бир жактан пайда болбойт. Сиз аны издебей эле коюңуз, аны таап алып көбүрөөк нерсе алыш үчүн. Ал так ушул жерде, сиздин жаныңызда, сизди күтүп атат. Качан кыймыл аракетке келтирет деп. Ишке ашпай турган идея болбойт. Андай болгондо аалам өзүнүн эң башкы функциясын аткара алмак эмес. Сиз субстанцияны трансформация кылганда, даана сезилип турган жердеги гүлдөп өнүгүү, Кудай күч, аалам сиздин жалынганыңызды уккан үчүн болгон жок, каалооңузду орундаткан жок. Сиздин ишенимиңиз ички күчүңүздүн иштешинин ачкычы. Ал бардык адамдагы чектөөлөрдүн жеңүүчүсү. Эфирдик субстанцияны кантип биздин бактылуулугубузга айлантса болот? Идея аркылуу. Идея акылдан башталат. Идея бул акылдын борбору. Чексиз акыл бул бардык адамзаттын сактоочу жайы. Сиздин ден соолук, мамиле, интеллектуалдык өнүгүү, финансылык абал сизди кызыктырган идея менен аныкталат. Сиз менен болуп аткандар бул сиздин ушул идеяны ишке ашырганга арналган реалдуулукка айланган иш аракетиңиздин натыйжасы. Больницада иштеген медсестра почти эң чоң зарплата алат. Бирок жетпейт, жолум жок деп налыйт, өзүнүн абалына ыраазы болбойт. Ал эми башка медсестра ошол эле ситуацияда болуп, бирок ал кантип билим алсам деп ойлонот. Билимин үйгө медициналык жардам көрсөтүүчү өздүк агентствону ачканга колдонсом дейт. Бул аял бакубаттуулукка бараткан жолдо турат. Анткени анын идеясы жакшылыкка субстанцияны жаратат. Эки медсестранын тең жашоо күчү бар. Бирок анын бирөө эле аны колдоно ала турган акыл эс деңгээлине жетти. Сознанияны жашоо установкалары түзөт. Мындан ары ошол жөнүндө сөз болот.